Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Азыр Жалал Абад шаарынын Токтогул көчөсүнө, Ленин көчөсүдөн баштап Бакиева көчөсүндөгү чейинки мындай отрезокто турам да. Менчи азыр тияктан басып келдим. Бул көчөнүн эки башында тегинде дагы, бул жакта дагы мындай знак турат да. Мына көрүп турасыңар. Бул знак негизи остановка запрещена деген белгиде билдирет. Бирок бул стоянка дагы эмес. Мындай стоянка запрещена эмес. Остановка запрещена, токтоого мүмкүн эмес. Бул жерге машина токтогонго мүмкүн эмес. Өтүп кетиш керек. Бирок өзүңөр көрүп тургандай, мындай эки тарабынан машина турат. Аны менен эч кимде да иши жок. Мына 3 катар 1, 2, 3. Муну тротуарларга чейин коюп ташлаган машиналарын. Мен эмнеге тартып атам муну азыр келе айтсам так деп, бул жакта эки машина жамбаштардагы айнектер менен, боковой зеркалар менен кагышып кетти. Себеп жол тар да, тар. Себеп бул жакта да машина турат, бул бетте да машина турат, бул жакта да турат. Ортолукта жол тар. Экөө тең встречный кетип атып, машина айнектер кагышып кетти, сынды. Экөө туруп алып жолдо ортосунда разбор кылып атат. Бул жакка келеткандар дагы өтө албай атат, бул жакка кетип аткандар да өтө албайчы. Кызыкпыз да, бизде мындай знак болсо дагы токтоо жана кылбайбыз. Болбосо наркы бетте бывший СНБнын көчөсүдө канча турат, бош жай турат. Оны дагы бир 20-30 машина бата тургандай. Ошо бул машиналар ошол жакка койсо болот эле. Негизи ушу жолдорубуз тардыктан эмес, өзүбүз эрежени сактап. Туура айтышыңар мүмкүн, стоянка кылып берсин деп. Бирок силер ону мага айтпагыла, ону бийликке айткыла. Шаарга стоянка кылып бергиле. Силер айтпасаңар, депутаттарга айтпасаңар, бийлик ойлоп жүрөт да. Бизге кайрылбай атабы, значит всё нормально депчи. Ошол себептен биз ошол шайлаган шаардык жогорку кеңешке шайлаган депутаттарыбыздан талап кылыш керекпиз. Кийин эле мен мындай видео чыгарып койсом, стоянка кылып берсин, тиги условия кылып берсин. Кыргызда бир жакшы сөз бар, бала ыйлабаса эмчек каяктан депчи. Биз ошо депутаттар, өзүбүз шайлаган депутаттарга айтпасак, алар кыймылдабайт. Ошол үчүн достор, баарыбыз мындай кайдыгер болбой шаарда жашоосугачы кайрылайлы, шаардык бийлигиге кайрылайлы, шаардык кеңешке кайрылайлы, жогорку кеңештеги шайлаган депутаттарыбызды кайрылайлы. Мындай көрүнүш бир эле бул Токтогул көчөсүдө эмес, Чехова көчөсү, Жусуп Бакиева көчөсү, Ленина көчөсү, шаардын борборунда, Токтогул көчөсүндө көрүп жатасыңар. Тиги маршруткалар келип туруп алат, жолду тосупчу, күтүп. Кийин башка жүргүнчүлөргө өзүбүздүн жердештерибизге ыңгайсыздык жаратабыз да. Ошол үчүн не деген оюңар бар? Не кылса болот бул Жалал Абад шаарынын борборудагы стоянка маселесини? Эмне үчүн биз бийликке жана эл өкүлдөрүгө кайрылбайбыз? Жүрө беребиз, налып эле, налып коюп жүрө беребиз. Бирок вопрос чечилбейт, маселе чечилбейт. Рахмат, ойлоруңарды айткыла.